Assalamu алейкум, урматтуу интернет колдонуучулар. Megacom'дун Megapay колдонмосу тууралуу көрсөтүп беребиз. Бул жерде ошол Megacom'го түшкөн балансты, единицаны кандай кылып акча кылып чыгарып алсак болот, ал жерден кандай төлөмдөрдү жүргүзсөк болот, мына ошолор тууралуу сүйлөшөбүз. Бирок ага чейин кичинекей бир рекламабыз бар. YouTube'га кирсеңиздер, YouTube'га кирип Хан Академи Кыргыз деп жазып издесеңиздер, мындай бир жакшынакай канал чыгат. Хан Академи Кыргыздын бул жерде плейлист деген жерине бассаңыздар, мына ондук бөлчөктөр, жөнөкөй бөлчөк, санак деген сыяктуу мындай көптөгөн сонун сабактар бар. Мына ушул сабактарды алып ичинен көрүп, билимиңизге билим кошсоңуз болот. Жана өзүңүздөрдүн балдарды, бир туугандарыңыздарды окутууда кошумча сабактарды бул жактан акысыз эле көрсөңүздөр болот. Мынакей жүздөгөн сабактар уже кыргыз тилине которулуп даяр болуп калды. Ал эми биз темабызга өтө турган болсок, Megapay колдонмосуна киресиз. Play Market'тен көчүрүп алсаңыз болот. Megapay тиркемесине колдонмосуна киргениңизден кийин мына бул жерде сиздин балансыңыз терминалдан Megapay'ге единица салса, бул жагында чыгып калат. Бул жерде мынакей өтө жөнөкөй бир интерфейске колдонмо. Идентификациядан өткөн болсоңуз аты жөнүңүз чыгат, номериңиз чыгат. Мынакей бул нерселерди көрсөңүз болот. Андан кийин чыгарып алуу деген турат. Эң эле биринчи телефондун балансы деген жерде чыгарып алууну бассаңыз, сизде кандайдыр бир карта болгон болсо, мына ошол карталардын эмблемалары, аты чыгат. Мисалы, менде Optima бар, Optima'ны басабыз. Картанын номери деген жерге картанын номерин жазып, төлөм суммасын жазып, улантуу десеңиз, Megapay'дин эң бир жакшы артыкчылыгы ушул Optima картага услуга албай которгондугу. Андан кийин Mbank онлайнга дагы услуга албай которуп атат. Мына ушул нерселер менен акчаңызды чыгарып алсаңыз болот. Андан кийин мына бул жерде экинчи бөлүктө төлөмдөр деген турат. Төлөмдөрдү бассаңыз, бул жерде дагы мына карталар, уюлдук операторлор, коммуналдык кызматтар, ошол баардыгы бул жакта берилген. Айып пулдарды төлөсөңүз болот, социалдык түйүндөр дейт. Мисалы, мен интернет үчүн дагы ушул жактан төлөм жүргүзөм. Мына интернет кызматтар деген жерде сиз кайсыл интернет кызматын колдонуп атсаңыз, ага да бул жерден төлөм жүргүзсөңүз болот. Бул жерде тандалма деген бар, шаблондор. Андан кийин тарыхыңызды көрсөңүз болот. Андан кийин тескөөлөр деген бул настройкасы. Бул жерден эң негизгиси тилди өзүңүзгө ыңгайлап тандап алсаңыз болот. Башкы бетте болсо сканер аркылуу алсаңыз болот. Эгерде бир карта же башка бир нерсени сканерлеп алып туруп, анан требуй чек деп турат, чекти алып, ушуну менен басып эле анан төлөп койсоңуз дагы болот. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Megapay'ди колдонуңуздар. Хан Академи Кыргыздын YouTube каналына жазылыңыздар. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Жакшы туруңуздар.